Бишкек мэриясынын тазалык муниципалдык ишканасынын башкы бухгалтери менен 2 оператору кармалган атайын кызмат маалымдады. Алар кызмат абалынан пайдаланып күйүүчү майдын талондорун өз алдынча коротушкан. Ал күйүүчү майды тазалык 84 миллион сомдон ашык суммага майлоочу жана күйүүчү каражаттарды талон түрүндө сатылып алган. УКМК кылмыш жаза кодексинин 205-беренеси менен иш козголгонун билдирет. Бухгалтер менен оператор 2 айга үй камагына алынды. People's Daily басылмасы Ухань шаарында коронавируска каршы дезинфекция жасалган учурлардын видеосун жарыялады. Тасмада атайын кийим кийген адамдар көчөлөрдө адистешкен жабдуулар менен вируска каршы заттарды чачып жатканын көрүүгө болот. 50 миллион жашаган Кытай карантинге алынган. Бийлик изоляция болгон калааларды дезинфекция кылууга буйрук берип, өпкөнү кагынткан козгогучтун тарашын алдын алуунун аракетин жасашууда. Орусияда коронавируска чалдыгып Забайкал аймагында ооруканага жаткырылган кытайлык турист айыгып бейтапканадан чыгарылды. Бул тууралуу Орусиянын саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Пекин болсо оору жугузгандардын саны азая баштагандыгын билдирди. Кытайдын вирусту ооздуктоого жооп берген бийлик өкүлүнүн окумуштуусу оорунун жайылышы апрель айына чукул токтошу мүмкүн деп билдирди. Парламенттик айрым депутаттар шайлоого чейин 6 ай аралыгында каттоого тургандарды добуш берүүгө катыштырбоо керек деген сунушту көтөрүшүүдө. Буга жергиликтүү шайлоонун алдында айрым шаарларда убактылуу каттоого турган жарандардын саны кескин өсүп жатканы себеп болууда. Ушул маселе боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү жогорку кеңешке келип маалымат беришсин деп дагы айтышты. Мындай сунушту депутаттар Кенжебек Бокоев жана Жанарбек Акаев көтөрүп колдоо тапты. Интернетке Сириянын Камышлы шаарында АКШ аскерлери менен жергиликтүү тургундардын кагылышы боюнча видеолор жарыялады. Калада колоннадан калып калган АКШ аскерлеринин автоунаалары токтотулуп, жергиликтүү тургундар алар менен чатакташа кеткен деп жазат Спутник. Аскерлер ок чыгарып, жыйынтыгында 14 жаштагы бала каза болгон. Жаңжалда Россия аскерлеринин ортого түшүүсү гана токтотулган деп жазылат. Ал эми сагына жарыялаган кадрларда колуна Американын толуктолгон туусун кармап алып, жергиликтүү тургундун аскерлер менен урушуп жатканын көрүүгө болот. Айыл чарба министрлиги өз демилгеси менен бир дагы долбоорду ишке ашырган жок. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов айтты. Анын айтымында айыл чарбадагы үлүштөрдөгү көрсөткүчтөн кийин биз агрардык өлкөбүздө баса айтуу кыйын, деди аткаминер. Ошондой эле эл кошумча суга жерине муктаж болуп турган 63 000 гектардан ашык пайдаланылбаган жерди колдоно албай жатканын белгиледи. Экспорт боюнча үчүнчү өлкөлөр менен кол коюлган келишимдер бар, бирок жыйынтыгы аз. Жүндү иштетүү боюнча эч кандай чечим жок деп сындады. Аламдагы 1,5 миллиардка жакын бала куралдуу конфликт болуп жаткан аймактарда жашайт. Бул тууралуу Save the Children уюму балдарга каршы согуш баяндамасында маалымдады. Көрсөткүч 20 жыл мурдагы салыштырмалуу 2 эсеге көп. Зомбулук жана ыдык көрсөтүүнүн курмандыктары болгон балдардын саны дагы жогору. Балдардын курал катары колдонулушуна карата дүйнө жөн гана байкоо салып карап турганы таң калтырат, дешет уюмдун өкүлдөрү.